Ош мамлекеттик педагогика университетиндеги соңку жаңылыктары программасын Мурас телестудиясы тааныштырат. Аны мен Кулпунай Мамасалиева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө назар салыңыз. 8 март күнү окуу жайда айымдарга арналган майрамдык кече өттү. Мында белгилүү коодулдар Тынар Курбаналиев жана Борончу Кудайбергенов өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Ошемпунун стартаперлери 3 бизнес долбоорго грант утуп алышты. Окутуучуларды ынтымакка үндөгөн Ден соолук 2023 спартакиадасы старт алды. Ошемпо жогорку окуу жайлар ортосунда өткөн Сармердин сынагында 1-орунга ээ болду. Окуучуларга арналган кесибим келечегим аталышындагы форум уюштурулуп, ага Ош, Баткен облустарынын алыскы райондорунан келген окуучулар катышууда. 8 март аялдардын эл аралык күнү Ош мамлекеттик педагогика университетинде өзгөчө маанайда белгиленди. Бул күнү ажарлуу айымдарга, ардактуу окутуучу жекелерге жана жаш студент кыздарга арнап, окуу жайдын мырзалары өздөрүнүн чакан концерттик программасын тартуулашты. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Саамалык агайлардын айымдарга гүл сунуусу менен башталып, залдагы бардык эжекелерге жаз гүлдөрү тартууланды. Иш-чарага университеттин жетекчилиги, профессордук окутуучулук курамы жана студенттери катышып, жалпы айымдарга жагымдуу маанай жаралды. Алгач ректор Бекмурза Зулуев куттуктоо сөзүнө чыгып, ааламдын көркү болгон аялзатын аруу майрамы менен куттуктап, алардын коомдогу орду, баркы ар дайым жогору экенин баса белгиледи. Урматтуу Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эмгек жамаатында иштеп жаткан биздин кадырлуу эжекелерибиз, биздин окуу жайыбызда окуп жаткан биздин сыймыктуу кыздарыбыз дайыма бүгүнкүдөй гүлдөй жайнап, дайыма ушул мырзалардын жакшы алкуулоруна татып жүрө беришиңиздерге мен тилектешмин. Аны улай окуу жайдын өнүгүүсүнө өз салымын кошуп, жигердүү эмгектенген окутуучу эжекелерге, кызматкерлерге жана студент кыздарга ардак грамоталар, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Майрамдык кечени белгилүү коодулдар Тынар Курбаналиев жана Борончу Кудайбергеновдор улантышып, катышуучуларга тамашалуу, жагымдуу маанай жаратуу менен өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Bizdekiler kudalar koydu, bunu aldı, 60-70'e kadar bunu napalar uçtular. Bunlar kudalar koysa. Kudalar iman koydu şeyde. Görgünlerin kapalar şeydi o. Kudalar koydu da kişiler bile göktürüyor baganda. Ben taşlı bazar, yeri taşlı korkasa kalaşın çeşit uşağını basıp verirdi. Мындан сырткары таланттуу мырзалар обондуу ырларды аткарышып, кечени жогорку маанайда жыйынтыкташты. Иш-чаранын калган бөлүгү ар бир факультеттерде жана кафедраларда уланды. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Окуу жайдын стартаперлери 3 бизнес долбоорго грант утуп алышты. Бул тууралуу бизнес идеяларды ишке ашыруу борборунун жетекчиси Чолпонбек Саматоолу билдирди. Анын айтымында студенттер жана магистранттар үчүн комплекстүү 6 күндүк бизнес тренинг уюштурулуп, демөөрчүлөр тарабынан бизнес долбоорлорго белгилүү өлчөмдө гранттар каралган. Кабарчыбыздын материалынан кененирээк көрсөңүздөр болот. Азыр мисалы hard skill, soft skill деген нерселер бар го, сатыш жолдору, мисалы адам иштетиш, ошон үчүн эгерде окуп алган келсе, иштегиле. Өзүңөр эмне иш жасайм деп атасыңар, ошол конкурентти карап туруп, ошонун ишине киргиле да. Айтпай эле жөнүндө ишке киргиле, үйлөнөгүле. Анан идеялардын баардыгы жакшы экен, бирок аны силер өзгөртсөңөр болот да. Себеби бизде сөз бар го, дарак бир жерден көгөрөт депчи. Бирок идеяга байланыштуу эмес деп ойлойм да, себеби идеяны өзгөртсөңөр болот да. Долбоордун алкагында катышуучулар прототип базасынан бизнес процессти өз алдынча алып кетүүгө чейинки керектүү билимдерди толук алышты. Аталган окуу курстун негизинде бизнес идеялардын сынагы уюштурулуп, ага жалпы 25 стартапер катышып, анын ичинен 3 долбоор атайын комиссия тобунун чечими менен тандалып алынды. Тандалган бизнес идеяларга $2000 $6000 суммасында кайтарымсыз грант берилет.
Мен өзүмдүн проектим боюнча биогумуз, мен продукциям биогумуз, эко-биогумуз Ош болчу. Бул продукцияда мен Кыргызстанга таза жер семиткичин алып келем. Жана ошондой эле Кыргызстандын экологиясына чоң салымымды кошом десем болот. Тренинг ишкердүүлүккө кызыккан жаштарга бизнес жүргүзүү жолдорун үйрөтүү, жеке ишкердикке даярдоо жана жумуш менен камсыздоо максатында Американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID, Агахан фонду жана окуу жайдын бизнес инкубатору менен биргеликте уюштурулду. Ал жергиликтүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында жаштардын арасында ишкердүүлүктү өнүктүрүү программасынын негизинде өткөрүлгөн. Башка региондордон, башка университеттерден да көрүп атабыз. Менин оюмча барган сайын жаштардын бизнести түшүнүүсү, анан агайлардын тажрыйбасы дагы барган сайын кайсыл аудиторияга кандай форматта маалымат керек, аны кантип экенде ушул аудиторияны бир деңгээлге өстүрүп коюу боюнча мындай жакшы форматта болуп атканын көрүп турат. Агайларга да рахмат. Убактыңыздарды бөлүп катышканыңыздар үчүн рахмат. Анан негизги нерсе бул жерде мен ойлойм сиздерге билим аябай маанилүү, баягыдан капитал деп айтып кеттик. Эми бизнести таңдатканда биз ошол көп критерийлер негизинде ошо туруктуулугу, инновация, даже климатка байланыштуу нерселерди дагы карап 3 жеңүүчүнү аныктадык. Үчөөнү дагы бир неме кылабыз, фильтр кылабыз, үчөөнү колдоого аракет кылабыз. Бирок ушул үчөөнү азырынча аныктадык. Үчүнчү немеде бизде Гүлшанай. Долбоордун алкагында ошол окуган жигиттерди, жаштарды буга чейин ошол прототип фазасында же болбосо ошол идеядан бышып жетилип калган бизнес идеяларды буга чейин өздөрү аткарып көргөн бизнес идеяларды колдоо максатында таанышып чыгып, алардын туруктуулугуна, инновациясына же болбосо ошол бизнес процесстерди кантип жакшыртат, кызмат көрсөтүүдө же болбосо продукт жасаганда ошону карап, ошонун жыйынтыгында 4 бизнес идеяны тандап алдык. Менин оюмча бул бизнес идеялар негизден ошол чакан каржылоо көрсөтөбүз. Ал каржылоонун максаты ошол бир аз болсо биринчи, экинчи уровеньге өтүү боюнча жетип калса максатка жетебиз деген ойдобуз. Андан сырткары калган катышуучуларга негизинен билим берүү негизи максат деп ойлойм. Белгилей кетсек, 2022 жылы жергиликтүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында уюштурулган бизнес окуу курсунда Ош, Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарынан 450дөн ашуун адам окуп, алардын ичинен 56 бизнес долбоор тандалып, уюштуруучулар тарабынан ар бирине $3500 колдоо көрсөтүлгөн. Аталган окуу курска Ошемпунун студенттеринин сурамжылоосунан соң жалпы 100дөн ашык өтүнмө кат келип түшкөн. Анын ичинен 30 студент тандалып алынып, жетекчилик тарабынан сабактардан бошотулуп, бизнес тренингке катышышкан. Бул жерде бир гана биздин окуу жайдын бизнес инкубатору гана ишке ашырылды десек биз толук түрдө жаңылышабыз. Себеби дегенде Агахан фонду, USAID эл аралык уюму менен биргеликте атайын ушул студенттердеги ушул стартап идеяларды же болбосо ишкердик идеяларын ишке ашыруу максатында бир жумалык окуунун жыйынтыгы бүгүнкү күндө чыгып олтуруп, бизде жалпы 3 студенттик проект тандалып алынды. Аларга атайын ушул USAID жана Агахан фонду тарабынан кайтарымсыз гранттар, колдоолор көрсөтүлөт. Бул 5 күндүк окууда биздин студенттерибиз бизнес идеяны кантип баштоодон баштап, анын жүргүзүлчү ишмердүүлүгүнө чейин толук 5 күндө окутулду. Бул окуунун аябай чоң пайдасы тийди деген ойдомун. Себеби дегенде биринчи күнү келгенде биздин студенттерибиздин оюнда бир гана идея гана болсо, бүгүнкү күндө 5 күндүн аралыгында алган билимдин натыйжасында алар ошол идеясын иш жүзүндө кадимки практикалап дагы көргөндөр болду айрымдарында. Ошолор кыскасы өтө сонун маалыматтарга ээ болду десек мен жаңылышпайм. Анан буйруса биз ошол бизнес инкубатор бул окутуу менен же болбосо бул проект менен гана калып калбайбыз. Мындан сырткары да бир чоң эл аралык уюмдар менен биргеликте дагы бир чоң проекттерди ушул окуу жайдын алкагында ишке ашырабыз деген үмүтүбүз бар. Андыктан бизден студенттерден аябай бүгүнкү күндө суроо көп. Мындай окутуулардын дагы жакын күндөрү дагы баштайбыз. Айданек Сагынбек кызы, Борончу Эргешов, Ошемпу жаңылыктары.
Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Ден соолук 2023 аттуу спартакиада старт алды. Иш-чара олимпиадалык оюндун түрлөрү жана спорттук массалык иш-чараларды өткөрүү боюнча жаштык дирекциясы тарабынан уюштурулуп, спорттун 7 түрү боюнча болот. Ага Ош шаарындагы 8 жогорку жана орто окуу жайларынын окутуучулары катышат. Ага ылайык бүгүн окуу жайда спартакиаданын ачылуу аземи өткөрүлүп, коттуктоолор айтылды. Мында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу департамент тарабынан дене тарбия жана спорттун мыктыларына ардак грамота жана сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, спартакиаданын жыйынтыгында алдыңкы орун алган командалар Көгүлтүр ысык көлдүн жээгиндеги пансионаттардын биринде өтүлө турган республикалык ден соолук спартакиадасына катышууга жолдомо алат. 13-14 март күндөрү Ош улуттук драма театрында жогорку окуу жайлар аралык Сармерден оюну болуп өттү. Ага 3 жогорку окуу жай өзгөчө даярдык менен катышып, өз чыгармачылыктарын тартуулашты. Иш-чара келе жаткан улустун улуу күнү Нооруз майрамына карата уюштурулуп, мында улуттук маданий баалуулуктар даңазаланды. Алдыда кыл чайнашкан кызуу таймаштан сюжет тартууланат. Аталган саамалык Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан жарыяланып, ага ылайык 3 окуу жай чучук-кулактандашкан. Алгачкы айлампада Нияз алатындагы Ош мамлекеттик музыкалык училищеси менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин таланттары Сармерден таймашына түшүштү. Мында жеңүүчү аталган ОШМПнун командасы Ошму менен финалдык беттеште таймаш курушуп, өз таланттарын тартуулашты. Биздин даярдыкты мен өз көз алдымда көрүп атканмын. Себеби мен училищеда дагы, музфакта дагы бүт бар жогуна кабарым бар эле. Биздин өзүбүздүн даярдык действительно жакшы болуп аткан. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, биздин даярдык башынан баштап эң жакшы кетип аткан. Анан бир гана ошо бир мүчүлүштүктөр бар. Театр уюштуруучулардан гана кетип аткан катачылыктар бар. Эч качан чыгармачыл адам микрофон менен алаксыбаш керек, чыгып өзүнө берилген тапшырманы аткарыш керек. Сармердиндин салтына ылайык саламдашуу, элдик обондуурлар, бийлер, акыйнек айтуушуулар, жаңылмаш жана макал айтуушуу менен эки тарап өздөрүнүн дараметин, деңгээлин далилдешти. Ордендүү Ошму турагым, эшен кылым карыткан. ОШМПну карасак, мамлекеттик статус былтыр алды арандан. Таптан баскан балагай, жаңы тушоон бекинген. Баталыңды берип кетели, Ошмудай болгун келишкен. Ошму деген ордендүү чуркап жеткен максатына, ОШМП аттын кашкасы чырайлуу анан нактатына. Кыргыздар такыр карашпайт, аргымактын башкасын, кыргыздар дайым баалашат, аргымактын кашкасын. Кайдан келген немесиң? Жаман айтпай жакшы жок, айтышайын деп келгенмин. Айтышканы келдиңби? Туура сүйлө сөзүңдү. Туура сүйлө сөзүңдү. Акыя. Карындаш. Ак сөз айта мугу ал. Угатам. Кулагыңа түйүп ал. Айта бериңизчи. Эркекке мынтип кыйкырбай, зар чачкан тилиң түйүп ал. Ар бир аткарылып жаткан номер көрүүчүлөр тарабынан жогору бааланып, Калыстар тоонун сынына түштү. Окуу жайлардын өзгөчө даярдыгы, мыкты таланттардын аткаруусу кечени өз максатына жеткире алды. Профессионалдык музыкалык окуу жай бар бизде. Нияз алатында. Бул деген профессионал музыканттар даярдайт. Биздикилер университеттегилер болсо, жалпы билим берүүчү мектептерде гана музыканттарды гана даярдайт. Анан булардан билим жагынан алганда ошо терең эмеси билими тереңирээк. Себеби булар музыкалык мектепти бүтүшүп келет. Күн нурунан уралган, ак куушунан уралган, Кыргыздын кымчабел тулуулары мархумга садакалап.
өз жерін бекем сақтаған талашпастан, жүрегіне Чыңғыз Манас батқан ұлы елдің ұрпақтары амансыздар бе? Қырғызда қасиет ұшыл, сыйласа да барысын, сыйлаған ата қарысын. Атада емне дөөлөт бар, жақшылықты бойнығын, арбақ жақшы ойнығын, сақалында термеліп териштелер ойнығын, аталарымыз аман болсын. Жиынтығында Қазсар тобы эки тарапты тең жеңүүчү деп таап, оюн достук жеңиши менен аякталды. Бул менен бирге уюштуруу тобу жана демөөрчүлөр тарабынан сыйлыктар тапшырылып, Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык училищеси ыраазычылык баракча жана 50 000 сом акчалай сыйлык атады. Ал эми ошомпу менен Ошмуга да ыраазычылык баракча жана 125 000 сом мөлчөмүндөгү сертификаттар тапшырылды. 2 күндөн бери Оштун аябай күчтүү жогорку окуу жайлары, алар менен бирге биздин музыкалык училищанын студенттери дегенде катышты. Негизи даярдыктар абдан жакшы. Сармердиндин салтына ылайык оюн кыз-жигиттер ортосунда өткөрүлсө, бул ирет Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан жогорку окуу жайлар арасында өз ара достукту чыңдоо, биримдикти арттыруу максатында келе жаткан Нооруз майрамын утурлай уюштурулду. Аида Кадырова, Рустам Батырбеков, Ошампы жаңылыктары. Университетте мектеп бүтүрүүчүлөрү жана окуучулар үчүн кесибим келечегим аталышында форум болуп өттү. Ага Ош жана Баткен облустарынын алыскы райондорунан Алай, Араван, Чоңалай, Ноокат, Өзгөн, Карасуу, Лейлек, Кадамжай жана Баткен райондорунан окуучулар жана мугалимдер катышты. Форум 1 ай мурун Багыт окуу борбору тарабынан жарыяланып 3 этап менен өткөрүлгөн. Жыйынтыктоо кечесин кабарчыбыз баяндайт. Форумдун алгачкы бөлүгүндө алыскы райондордон келген окуучулар үчүн ачык эшик күнү уюштурулуп, окуу жайдагы бардык адистиктер боюнча маалыматтар берилди. Өтө кызыктуу, мыкты деңгээлде жасалган жана ийгиликти жараткан окуучулар көп экен. Мугалимдердин ийгиликтери шолордун баары жакты. Окуу жайда өтө шарттар көп экен жана бүтүрүүчүлөр үчүн мүмкүнчүлүктөр өтө көп. Мисалга кетсек, бардык шарты бар китепканалар, электрондук китепканалар жана дагы бардык окуучуларга электрондук форматта өтүлүүчү компьютерный залдар бар экен. Көптөн бери эле ушундай мен мугалимдик кесипти тандагым келет. Анткени мугалимдик азыркы учурда жаштарыбыздан көбүнөн сурасаңыздар, көбү башка тармактарда айтышат. Эми мен ойлойм, мугалимдик тармагы аябай жакшы деп, анткени мугалимдик азыр мугалимдер аябай аз. Биздин азыркы Кыргызстандын ичиндеги мугалимдерибиздин жаштары өтүп калган. Эми бизге жаңы кураторлор керек. Ошо мен билбейм, бул жакта мен педагогиканы тандаганда себеби педагогиканы тандап келатам өзүм, ошо педагогикадан сабак берсем деп. Саамалыктын экинчи бөлүгү чоң жыйындар залында уланып, ага окуу жайдын жетекчилиги, атайын чакырылган коноктор, алыскы райондордон келген мугалимдер жана 300дөн ашуун окуучулар катышты. Иш-чараны университеттин ректору ачып берип, окуучуларды кесип тандоодо адашпоого, замандын талабына жараша жорулушуп, дүйнөлүк масштабтагы эң алдыңкы окуу жайларга тапшырууга талбай аракет кылууга чакырып өттү. Эч качан жашоодо кайдыгер болбош керек. Өзүңүздүн келечегиңизге, өзүңүздүн жашооңузга, өзүңүздүн эртеңки бир алдыңкы бир сапар алып аткан ишиңиздерде кайдыгер болбой, дайыма ийгиликтин үстүндө жүрүшүңүзгө тилектешмин. Аны улай форумдун спикерлери экс-депутат коомдук ишкер Абдывахап Нурбаев, Китепстан басма үйүнүн директору Бакытбек Абдуллаев, Жетиген мектеп лицейинин директору Зайнидин Момонов жана КИКС IT курсунун жетекчиси Кундуз Нарынбековалар ар тармакта окуучуларга туура кесип тандоо багытында тийиштүү маалыматтарды, сунуштарды айтышты.
тилекке каршы коомдо мектептерде дагы ата-энелер дагы балдарга кесип тандоон үйрөтпөйбүз да. Анын негизи Алла Таала ар бир баланы шыктуу кылып жаратат. Эгер ошо бала өзүнүн кесибин туура тандап, өзүнүн шыгына жараша тандаса, ким болбосун ошо тамак ийгиликке жетет да. Анан булар өтө маанилүү. Анткени биз балдарга кесип тандоону үйрөтүшүбүз керек, алардын шыгын ачып бергенге жардам бериш керек. Билим берүү тармагы мектеп менен ата-эненин негизги милдети баланын шыгын ачып берүү. Ошондо бала коомго дагы, өлкөгө дагы пайда келтирип алат. Мында окуучулар билимдүү Кыргызстан улуттук кыймылы, келечек ээлеринин билими жана тарбиясы, убакытты туура пайдалануу жана IT адистиги тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болушту. Аталган форум жандуу аудиториянын коштоосу менен жогорку деңгээлде өтүп, суроо жооптор менен коштолду. 5 жылдан кийин, эми университет 4 жыл болсо, 5 жылдан кийин өзүңөрдү кандай элестетесиңер? Элестетиш үчүн, допустим, бир кесипти тандадыңар. Bir kesipti tandagan менен чечилип болбойт, bir университетти bir бөлүмдү тандап койгон менен чечилбейт. Негизи көбүнчөсү азыркы учурда ITге окуйм дейт, бирок IT эмне экенин өздөрү билишпейт. Ошондуктан IT деген аябай чоң багыт, чоң тармак, мындайча айтканда ичинен ошондой багыттарга бөлүнүп кетет. Ошол багыттары боюнча кичине айта кеттим, балдарга түшүнүк бере кеттим. Жыйынтыгында форумдун спикерлерине, интеллектуалдык оюндун жеңүүчүлөрүнө жана буга чейинки өткөрүлгөн сынактарга активдүү катышып, жеңүүчү болгон окуучуларга жана мугалимдерине ноутбук, Ташкентке жолдомо, диплом жана баалуу белектер тапшырылды. Ага эжекелер аябай көп эмгектенет экен. Ар бирибизге мондай жасап, мындай китеп чыгарып берүү үчүн дагы аябай көп эмгектенишет экен. Мен өз көзүм менен көрдүм. Жана окуучуларга мотивация мен бүгүн абдан көп алдым десем болот. Мен азыр барып окуганга даярмын. Самалык окуучулардын билим деңгээлинин өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү, кесип тандоого багыт берүү жана ЖРТга даярданууга көмөк көрсөтүү максатында окуу жайдын мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жожго чейинки даярдоо жана өзгөлтүксүз билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Багыт окуу борбору ачылганына быйыл 2 жыл болду. Биз ошо 1 жылдыкта бүт региондорду, аймактарды айланып иштеп келдик. Анан аймактарга көбүнчө кесип тууралуу, актуалдуу кесиптер тууралуу маалымат жетпейт экен. Бул форумдун максаты ошондон улам келип чыкты. Негизи форумду биз 2022 жылдын октябрь айында баштаганбыз. Ошол 5 айдан бери ушул бүгүн эң акыркы финалы болуп атат. Форумдун максаты тууралуу айтып кетсем, эң негизги максаты бул ошол окуучуларга жакшы кесип тандоого, актуалдуу кесип тандоого, өзүнүн өлкөсүнүн, аймагынын, айылынын көйгөйүн чечкен кесип тандоого багыт берүү. Андан кийин ошол кесип жыйыртты тапшырат болот жакында, ошол жыйыртынан жогорку балл алууга жардам берүү. Андан кийин өзүбүз деле Кыргызстанда деле ошол кесибин мыкты окуп, бүгүн Кыргызстанга, өлкөгө, дүйнө жүзүгө пайдасын берип жүргөн инсандар бар. Ошол инсандарды мен тааныштыруу болду. Буюрса ошол максатына жетип атат. Айданик Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Окуу жайдагы болуп өткөн соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Кабарлардын дагы да кененирээк топтомун Ошемпу Чекит KG сайтынан, социалдык баракчаларынан кененирээк окуп, YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Алдыда берүү Мурас Теле студиясынын башка көрсөтүүлөрү менен уланмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Миллиондогон адамдар күнүн бир чыны кофе менен башташат. Сүт менен, шекер менен, муздак суу менен, лимон менен, жада калса туз менен. Анын өзгөчө даамы жана жыты чыныгы кофе маниясын пайда кылат. Кофе ичимдик эмес. Кофе бул рахат алуу искусствосу деп да айтып калышат. Сиздер менен кайрадан кызык инфо рубрикасы жана Айсулуу Сүйүнбек кызы. Анда эмесе кофе жөнүндө билимибизди толтурганы кеттик. Кофе дүйнөдөгү эң популярдуу жана байыркы суусундуктардын бири. Кофенин мекени болуп, Эфиопия эсептелет. Алгачкы арабика дарактары Кафа аймагындагы тропикалык токойлордо табылган. Арабика бул
кофе дарагы. Бирок кофе дарактарын биринчи ачкан эфиопиялык койчу Калди жөнүндө уламыш бар. Бир жолу койчу анын эчкилери жалбырактарды жана кызыл мөмөлөрдү жеп өтө кычыраарын байкаган. Андан кийин ал табылган мөмө жемиштерди жана жалбырактарды жакын жердеги монастырдын монахтары менен бөлүшөт. Бул жол менен 1000 жыл мурун арабика уруктары Каффада Эфиопиянын Харар аймагына алынып келинген. Арабиканын андан ары дүйнө жүзү боюнча жайылышы бул эки сорт менен байланыштуу. Типика жана бурбон. Белгилүү сорттордун көбү алардын мутациялары. Типика арабиканын биринчи белгилүү сорту. Типика дүйнө жүзү боюнча өзгөчө борбордук Америкада, Ямайкада жана Индонезияда өсөт. Жашылданды экспорттоого тыюу салынган. Ошон үчүн кофе Йеменде курулуп, ал жерден башка өлкөлөргө чейин жеткирилчү. Бурбон кофенин экинчи белгилүү түрү. Бурбон сорттору келип чыккан өлкөгө даамы менен айырмаланат. Бурбон дарактары кызыл, кызгылт сары жана сары мөмөлөрдү берет. Кофе дарагынын көчөтү Мартиника аралында аяктады. 1000 жылдан ашык убакытта арабика бир дарактан 500дөн ашык сортко мутацияланган жана жыл сайын алардын саны көбөйүүдө. Ушундан улам кофе даамдын жаңы өзгөчөлүктөрүнө ээ боло баштаган. Кофенин өсүп бышуусу. Бир орточо чоңдуктагы кофе дарагы жыл сайын 1-2 фунтка чейин куурулган кофе дандарын өндүрөт жана дарак биринчи түшүмгө 4-5 жыл калганда чоңоюшу керек. Бардык мөмө жемиш өсүмдүктөрү сыяктуу эле кофе дарагы жыйналганга чейин алгач формасы жана жыты боюнча жасминди эске салган жука ак гүлдөрү менен гүлдөйт. Гүлдөө бир нече күнгө созулат. Андан кийин кичинекей жашыл кофе мөмөлөрү пайда боло баштайт. Алар 6-9 айга чейин сары, кызыл, анан дээрлик кара болуп пышат. Кофе дарагынын мөмөлөрү жыйналып алынгандан кийин алар атайын дарылоодон өтүшөт. Мөмөлөр кургатылып, андан кийин данды целлюлозадан тазалоочу механизмден өткөрүшөт. Кээде уруктар нымдоо жолу менен целлюлозадан бөлүнөт. Кофе 25-30 жыл интенсивдүү түрдө мөмө бере турган көп жылдык өсүмдүк. Андан кийин түшүмдүүлүгү төмөндөйт. Өсүмдүк 200 жылга чейин жашай алат. Маданий кофе өсүмдүктөрүнүн бийиктиги 2-4 метр, ал эми жапайы кофе 6-10 метрге жетет. Кофе өсүмдүктөрүнүн жалбырактары дайыма жашыл, гүлдөрү кичинекей, ак, жыпар жыттуу. Гүлдүү өсүмдүктөр 4-5 ай же андан көп убакытка созулат. Андан кийин 6-7 айдан кийин кофе жемиштери бышат. Бышуусу топурак жана климаттык шарттарга жараша болот. Көбүнчө октябрда башталып, кийинки жылдын жазына чейин созулат. Кофе кууру төө бурчактагы жыпар жыттуу жана дем берүүчү суусундукка айландыруунун эң маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Жылуулуктун таасири кофе бурчактарынын даамын жана жытын толук ачууга мүмкүндүк берет. Кофени куурунун даражасына, түрүнө жана сапатына эки фактор таасир берет. Кофе кууруу убактысы жана кофе куурунун температурасы. Бул куурунун факторлоруна жараша кофе дандарынын иштетүүнүн 5 түргө бөлүнөт. Жеңил куурулган кофе, классикалык куурулган кофе, орто куурулган, күчтүү куурулган кофе жана эң жогорку даражадагы куурулган кофе. Кофе аралашмасын даярдоо бул кофенин бир нече сорттун эң ылайыктуу айкалышы. Кофе дандарынын 100дөн ашык ар кандай түрлөрүнүн тандап алуу менен ишке ашырылган процесс. Кофенин ар бир түрү жогорку класстагы элита кофесин түзүү үчүн зарыл болгон жыттардын эң салмактуулугу үчүн өтө маанилүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ. Тажрыйбалуу табигый кофе кууруп, ар бир кофе данын жана анын өзгөчөлүктөрүн билгендиктен, дүйнөнүн ар кайсы аймактарынан кофе сортторун тандап, анан аларды чеберчилик менен айкалыштыруу менен жыттарды аралаштырат. Көпчүлүгү кофени зыяндуу жана коркунучтуу суусундук катары кабыл алышат. Көбүнчө мындай маалымат ооздон оозго өтүп, эч кандай далилдүү негизи жок. Илимий маалыматтарга сүңгүп кирүүдөн мурун кофенин пайдасы же зыянын өзүнө гана эмес, организмдин жеке өзгөчөлүктөрүнө, жашоо образына, коштолгон оорулардын жана жаман адаттардын болушуна байланыштуу экенин белгилей кетүү керек.
Кофенин пайдасы. Кофеин мээде кан агымын жакшыртат жана ал тургай кыска мөөнөттүү эс тутумду активдештирип, ал тез чечим кабыл алууга жардам берип, чарчоону басат. Bir чыны кофенин курамында 1000 мг антиоксидант бар. Антиоксиданттар канчалык көп болсо, коргоо ошончалык күчтүү болот. Ал эми бул суткалык норманын 1/4 бөлүгүн түзөт. Кофени өз ченеми менен үзгүлтүксүз ичүү адамдын боор рагы, Альцгеймер оорусу, экинчи типтеги диабет, боордун алкоголдук циррозу сыяктуу оорулардан сактайт. Ал эми кофени кантсыз ичсеңиз, тиштин кариесинен сактанууга болот. Мындан тышкары кофе иммундук жана тамак сиңирүү системасына жакшы таасир этет. Суусундук ашказан ширесинин секрециясын жогорулатат. Бул өз кезегинде тамак аштын жакшы сиңишине өбөлгө түзөт. Өт баштыкчасында жана бөйрөктө таш пайда болуу ыкмаларын азайтат. Кан айлануу жана бөйрөктүн иштешин жакшыртат. Маанайды жакшыртат жана клиникалык депрессия ыктымалдыгын азайтат. Зат алмашууну активдештирет, өпкөнүн иштешине оң таасирин тийгизет. Чыдамдуулукту жогорулатып, уйкучулукту жеңүүгө жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жүрөк кан тамыр ооруларынын узак мөөнөттүү өнүгүү коркунучун кофе азайтат. Кофенин зыяндуулугу. Кофе дүйнө жүзүндөгү адамдар үчүн таңкы эң жагымдуу ырымдардын бири. Эгерде кофени өз ченеминен көбүрөөк ичсеңиз, анда ден соолугуңузга коркунуч жаратат. Дүйнө жүзү боюнча күнүнө болжол менен 2,25 миллиард чыны кофе ичилет. Керектөө жагынан дүйнөдө суудан кийинки экинчи суусундук катары классификацияланат. Ал эми суунун баалуулугу ар дайым талашсыз болуп келген болсо, анда кофе дүйнөлүк масштабда бир топ талаштуу кадыр баркка ээ. Ашыкча кофе ичүү адамдын организминде сөөктүн зат алмашуусун бузуп, кальцийдин төмөндөшүнө алып келет. Ашыкча ысык суусундук ичкенде температура 65 градустан жогору кызыл өңгөчтүн рагына кабыл алуу коркунучун жогорулатат. Демек, кофени да өтө ысык ичүү зыян. Ошондой эле кош бойлуулук учурунда түйүлдүктүн жоготуу коркунучун жогорулатат. Ал эми кофени күнүнө 3 чыныдан ашыкча ичпөө сунушталат. Кофе рецепттеринин түрлөрү. Кофе данынын түрүнө карабастан, кофенин рецебине же даярдоо ыкмасына жараша да көптөгөн түрлөрү бар. Даярдоо процессинин тышкары, сиз кошкон кошумча ингредиенттерге жараша ар кандай түрлөрүн да ала аласыз. Мисалы, сүт, какао, спирт, корица кошуу менен кофенин бир канча түрүн жасай аласыз. Эспрессо, кара кофе. Бул эң жөнөкөй рецепттердин бири жана ал жөн гана кофени демдеп, аны чыныга салып берүү аркылуу жасалат. Ал үчүн эң мыкты сапат, адатта 100% арабика сорту колдонулат. Жана дандын убактысы, басымы, температурасы жана майдалоосу сакталган болсо, анын үстүндө ачык алтын түстөгү көбүк пайда болот. Латте сүт менен. Адатта латте кофесине кофе менен сүттүн бирдей аралашмасы кошулат. Бул кофенин даамын таттуураак жана көбүктүү кылат. Капучино. Кофенин болжол менен 1/3 бөлүгү гана колдонулат. Калганы сүт жана сүт көбүгү түзөт. Ушул себептен улам бул сорттогу жакшы кофени даярдоо үчүн сүткө ошол мүнөздүү текстураны жана каймактуулугун берүү үчүн көктөшүңүз керек. Кофе бул маалыматтардан да сырткары көп кызыктарга бай. Бирок бүгүнкү чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эгер берүүбүз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө.